Бүгүн менин коллегам аптекалардан жаштар химиялык наркотиктер менен ууланып, ошол менен колдонулуп, түнчүнөт баалар кымбаттап атат деп мындай жакшы маселени көтөрдү. Мен буга кошуп кете турган бир нерсе бар. Бирок ошол химиялык наркотиктерди колдонду деген анализдерди биздин наркологияда жасаган тесттер жок бүгүнкү күндө. Урматтуу Алмаз Акунжанович, ушуну деген саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлгө алсын. Наркологияда жок. Ал балдарды, ууланган балдарды алып келсеңер да тесттер менен аныктай албайсыздар. Ошол маселени да көтөрүш керек. Саламаттык сактоо министрлиги буну көзөмөлгө алсын. Бул биринчи. Экинчиси, мага деген ишкерлерден көп кайрылуулар келип атат. Эми цифровизация деп өкмөт депутаттар трибунадан талап кылып атасыздар, коюп атасыздар, өкмөт коюп атат. Бул туура, жакшы нерсе, дүйнө жүзү өнүгүп жатат деп. Бирок ошол эле учурда салык кызматына тапшырган отчетторубуз менен Нацстаткомго тапшырган отчетторду эмнеге дублирование болуп жатат? Окшош эле ишкерлердин да айткан сөздөрүнө жараша мына бир эле отчетторду, ошол эле кошумча отчетторду салык органдар, бажыга, статкомго өзүнчө барып, өз бутубуз менен барып тапшырабыз дейт. Эми цифровизация болсо бир единое окно кылып бербейсиздерби деп абдан чоң суранычтар болуп атат. Бирдиктүү терезе деп коебуз. Эми ошол терезени өкмөт көзөмөлгө алып туруп, биротоло цифровизациянын соңуна чыксаңар туура болот эле деген мындай сөздөр болуп атат. Бул экинчиси. Үчүнчү, мэрия деген бүгүнкү күндө тазалыктын иши боюнча, ошол таштандылар боюнча тарифтерди көтөрөбүз деп атышат. Макул. Эл аны деген түшүнө турган адам түшүнөт, түшүнбөгөн адамдар мындай катуу сынга алып атышат. Бирок ошол эле учурда тазалык муниципалдык ишканасы боюнча 15 миллиондон ашык зыян келтирилген деп прокуратура иш козгойт. Бул бир жагы. Ал 15 миллион сумма зыян келтирилген деп такталып, иш бирок аягы эмне болгону белгисиз азырынча. Анан УКМК да иш козгойт. Тазалыкта 200 адамдан ашык мертвый души табылган. Мына 2 жыл болуп кетти. Ошол иштин аягы эмне болду? Ушундай коррупциялык схеманын негизинде катышуучулар бири кармалган, аты жөнүндө чыгып кеткен массалык маалымат каражаттарында. Бирок Бишкек Светтерде ошондой ситуация болгон деп мына бул Google'да азыр баарын карасаңар, маалыматтын баары цифровизацияда ошакта калып атат. Бирок ким кармалды, ким жоопкерчиликке тартылды, кандай зыян, кандай компенсация болду, эмне менен бүттү дегенде укук органдардан аягы мындай маалыматы жок да. Ошону берсе жакшы болмок, эл да түшүнбөк да, мындай чын эле реформа болуп атат, кармалып атат, жоопко тартылып атат деп. Андан тышкары Алмаз Акунжанович, эми бул 13 жолу көтөрүп аткан болуш керек. Бишкекте бир жетим, Панфилова 15те бир жетим имарат бар да. Өкмөт меники эмес дейт, соцфонд меники эмес дейт, бирок акта соцфонддун кызматкерлери 30 жылдан бери жашап келгендер ушу суранып атышат да. Ушул ээсин тап оформить этип бергилечи деп. Бирок меники эмес болгон жерде бул эмне кызыкчылык жок жер меники эмес болуп калабы деп мэрияда баш тартып атат да. Ушу ээсин